урматтуу угарман. Подкастымдын экинчи бөлүмүнө кош келиңиз. Бүгүн мен сиздер менен арабызда кеңири таралган, бирок көп учурда байкалбай калган бир мүнөз тууралуу сүйлөшкүм келип турат. Бул перфекционизм, башкача айтканда, кемчиликсиз болууга умтулуу. Перфекционизм бул адамдын ар бир ишти мыкты, так жана кемчиликсиз аткарууга умтулган ички мотивациясы. Ал адамды алдыга сүрөп, өзү үчүн жогорку стандарттарды коюуга түртөт. Бирок ошол эле учурда бул сапат адамдын ички тынчтыгын, өзүнө болгон ишенимин азайтып, түн уйкубузду дагы качырышы ыктымал. Сизде дагы алдыңызга койгон максаттарыңызды же акылыңызда анализдеп, даярдап койгон пландарыңызды улам кечиктирүү адаттарыңыз болобу? Эми ишке ашырам, мындан баштайм деп жакшы эле аракет кыласыз, бирок ишке ашыруу этабында бир кемчилиги көзүңүзгө илинет дагы, аны оңдоо үчүн баардыгын жаңыдан баштоого туура келет. Дал ушундай учурларда өзүңүздү жетишерлик деңгээлде мыкты эмес экениңизди өзүңүзгө эстетип, өзүңүзгө болгон ишенимиңиз азайып баштайт. Ал ишти аягына чейин чыгара албаганыңыз, жада калса баштай албаганыңыз үчүн өзүңүздү жемелеп, түн уйкуңузду да бөлүп, тынчыңыз кете баштайт. Сиз төгөрөгү төп келишкен, кемчиликсиз бир нерсе жасайм деп умтулганыңыз эң жакшы, бирок көп учурда бул абал бизди максаттарыбыздан алыстатып коет. Албетте, перфекционизмдин жакшы жактары дагы бар. Мисалы, максат коюуда жана алдыга умтулууда тактык жана жогорку жоопкерчилик, майда чүдөсүнө чейин көңүл буруу, ар бир детальга акылдат мамиле жасоо, өнүгүүгө жана мыкты болууга болгон үзгүлтүксүз умтулуу. Менимче, эгер сиз иш издөөдө резюмеңизге перфекционист болгонуңузду жазсаңыз, бул сизди ишке алуучу үчүн чоң артыкчылык болуусу мүмкүн. Себеби сиз жасап жаткан жумушуңузду эң мыкты деңгээлде аткарасыз деп ишендирүүгө болот. Тилекке каршы, перфекционист болуунун башкалар үчүн эмес, көп учурда өзүбүз үчүн зыян жактары дээрлик көп болуп калат. Мисалы, кемчиликтен өтө коркуу жана сындан качуу, ишти баштоону кечеңдетүү, мыкты болмоюнча баштабайм деген ойлор, өзүн өзү көп сындап, өз жетишкендиктерибизди баалабай коюу, башкалардын оюна болгон көз карандылык сыяктуу тилекке каршы зыян жактары дагы бар. Кээде перфекционизм адамдын ишке болгон кызыгуусун, эркиндигин жана чыгармачылыгын дагы өлтүрүп коет. Биз бир нерсени идеалдуу кылып бүтүрүүгө аракет кыла берип, ошол нерсени бүтүрбөй калышыбыз дагы толук ыктымал. Өзүмдүн тажрыйбама таянып, эмне кылышыбыз керек деген суроого төмөндөгүдөй жооп бермекмин. Бир ишке баштоодо идеалдуу эмес, реалдуу болууну үйрөнүү. Кемчиликтер өсүүнүн бир бөлүгү экенин түшүнүү жана өзүбүзгө эстетип туруу. Жетишерлик деңгээлде жакшы деген ойду кабыл алуу. Жыйынтык эмес, процесс өзү дагы маанилүү экенин эске алуу деп ойлойм. Мен өзүм дагы бир перфекционист болгондуктан, бир ишти баштоодон мурун баардык жакшы жана жаман жактарын таразалап, баштай эле кишиме сын көз караш менен карап, кемчиликтеринен арылуу жолдорун издеп, анысы аз келгенсип мен бир иш жасай турган болсом, эң мыктысы болушу шарт деген ой менен жүрүп отуруп, көп учурда пландаган иштеримди баштабай жатып эле баш тартып койчумун. Ал эле эмес, ал ишке баштоодон мурун түнү бою акылымда план түзүп, бир эле кемчилик көрсөм анын үстүнөн ойлонуп, айтор көп эле жолу мунун азабынан уйкусуз түндөрдү өткөрдүм десем болот. Мисалы, азыркы убакта сиз угуп жаткан бул подкастты жаздыруу идеясы менде 2 жыл мурун эле пайда болгон болчу. Эң башта подкаст үчүн тема издедим. Ал убакта подкастымды түркчө жаздырууну ойлонуп жүргөм жана мен тандаган темалар таптакыр башка болчу. Бир жылдай бир темадан экинчи темага секирип жүрдүм. Андан кийин өзүмө профессионалдык жабдуулар керек деп кечиктирип жүрдүм. Бир күнү
өзүм дагы активдүү подкаст угуучусу болгондуктан негедир кыргызча подкаст каналдары барбы деген ой келди. Аларды изилдеп баштадым. Ооба, кыргыз тилинде подкаст саны абдан эле аз болгонун байкадым жана алардын көбү диалог, интервью түрүндө болгону мени таң калтырды. Досторум арасында сурамжылоо жүргүзгөнүмдө дагы көпчүлүгү орусча подкаст угушарын айтышты. Ошондо менде подкастымды кыргызча жаздыруу идеясы пайда болду. Бирок мээмдин ичинде миңдеген суроолор менен бирге жүздөгөн шылтоолор дагы бар эле. Өзүмдүн ой пикиримди кененирээк айтуу үчүн кыргыз тилин унутуп баратканымды байкадым. Алгачкы текстимди жазуу учурунда грамматикалык каталарымдын көптүгүнөн өзүмдү бул иш үчүн жетишсиз сездим. Бул абалды түзөтүү үчүн кыргызча күндөлүк жазууну баштадым. Бул дагы бир топ убактымды алды. Эми мына даяр болдум деп баштаганда жан дүйнөмө жакын тема таба алган жокмун. Мына баштайм деп жүрүп арадан 10 айдан ашык убакыт билинбей эле өтүп кетиптир. Бир күн өзүмдөн сурадым: сен эмне каалап жатасың? Максатың эң мыкты кыргызча подкастты жаздыруубу же жөн гана подкаст жаздыруубу? Сен бул подкаст жаздыруудагы максатың эмне? Таанымал болуубу, акча табуубу же пайдалуу болуубу? Менин максатым жөн гана бош убактымды текке кетирбей, бир инсандарга пайдалуу бир подкаст жаздыруу болчу. Ошондуктан өзүмө сен канчалык жогорку деңгээлде подкаст канал ачсаң дагы, баары сени угууга, сени колдоого же болбосо сени сүйүүгө милдеттүү эмес. Ошон үчүн кемчиликтериң эмес, бул подкаст менен сен эмне айткың келип жатат, ошого көңүлүңдү кой жана башта дедим. Ооба, сиз угуп жаткан подкаст дүйнөнүн эң мыкты подкасты болбошу мүмкүн. Бул подкастты жазып жаткан адамдын аркасында бир гана жакшы ойлору жана угармандары менен бөлүшө турган көп ой пикирлери бар экенин билгениңиз мен үчүн жетиштүү. Менин үчүн угармандарымдын саны эмес, сапаты дагы маанилүү. Мени угуп жаткан 10 кишиден бирөөсүнүн жан дүйнөсүнө бир жаңылык киргизип, кээ бир абалдарга башка призмадан кароого багыт бере алган болсом, бул мен үчүн чоң иш болуп саналат. Темадан алыстабай сиздерге аягында айта турган сөзүм: перфекционизмди душман катары эмес, дос катары карап, аны өз пайдабызга колдонууну үйрөнүшүбүз керек. Бирок ал дос өзүбүзгө каршы иштеп баштаса, ага чектөө коюуну дагы билишибиз керек деп ойлойм. Эгер дал ушул учурда бир ишке баштоодон коркуп жатсаңыз, балким башыңызда көптөгөн суроолор пайда болуп жатса, бул ишиңизди эң идеалдуу түрдө жасоону көздөй менен бирге ишиңизди кечеңдетип жатсаңыз, эч ойлонбой алгачкы кадамдарыңызды таштаңыз дегим келип жатат ичимден. Сиз кемчиликсиз бир иш жасасаңыз дагы, албетте аны сындаган бир канча инсан чыгат. Эң маанилүүсү, оюңуздагы ишти бүтүргөндөн кийин ал жетишерлик деңгээлде жакшы болдубу? Бул маанилүү. Эң башкысы, сиз процесстен рахат алып жатасызбы? Натыйжада сиз жасаган ишиңизди бул менин эмгегим, муну мен жасадым деп уялбай айта аласызбы? Бул дагы чоң жетишкендик деп ойлойм. Бир гана натыйжага эмес, процесске дагы көңүл бурууну унутпаңыз. Урматтуу угарманым, мени угуп жатканыңыз үчүн чоң рахмат. Мен ушул убакта бул жолдун эң башындамын жана пландарымда бул жолду узун убакытка чейин сиздер менен бирге басып өтүү, колдоо көрсөтүп, ой пикирлериңизди билдирип турсаңыз, мен үчүн чоң кубаныч. Кийинки бөлүмдөрдө угушканча жакшы туруңуздар. Жаңы бөлүмдөрдү качырбоо үчүн мага катталууну унутпаңыз. Сиздер менен жан дүйнөмдүн жаңырыгы аттуу подкаст менен мен Айзада Талантбек болдум. Өзүңүзгө жакшы караңыз.